Kırgız halkım, kimden kağılayım kırgız halkım. Büyüne konuk gelse yüzü carır, kızıtıp kımız verip may yedirgen. Elinden kağılayım kırgız halkım. Бүгүн да биз сиздер менен аялдын абалы боюнча сүйлөшөбүз. Эркектерди күнгө салыштырат. Аялдарды айга салыштырат. Бүгүнкү күндө аялдар эмнеге чарчап жатат дегенде, анткени биз өзүбүздүн аял экендигибизди, ай экендигибизди унутуп турбуз да. Мен күн болом деп алып турбуз да. Ай соңсуз. Ошолар эмоцияларды эми бар бир кыз ал күн эмес, ал ай экендигин сезгенде, ошол абалга келиш үчүн билим алганда, ушул кыздын теңи болоюн деп жатып, балдарга, эркектерге биз үнсүз мугалим болобуз. Өзүбүз деле өстүрүп жүрүп, айланабыздагы адам өсүп калат. Канча күн жашай алабыз, тамак ашсыз бир канча күн жашай алабыз. Бирок абасыз бир күн дагы жашоо мүмкүн эмес, секунд жашоо мүмкүн эмес. Ошон үчүн жараткан берген абаны ар бир денеңиздерге, ар бир клеткаңыздарга кызгануу менен чын жүрөктөн дем алып, көкүрөгүңүздөрдү толтуруп дем алып, дем чыгарыңыздарчы, келиңиздер. Дем алабыз дагы. Мурундар иштеп жатабы? Дагы дем алабыз. Дагы дем алабыз. Дагы дем алабыз. Эми терең бир жолу дем алып туруп, бүт көңүл этибарды өзүбүздүн ичибизге бурабыз. Өзүңүздөргө буруңуздар, өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөргө буруңуздар. Ар бир органыңыздар кандай иштеп жатат? баарыңыздардын очоңуңардан отуңуздар өчпөсүн. Өзүмдүн үйүмдө болуп жаткан ушунга ушундай бир атмосфера алмаштырышым керек болуп аткан. Башка адамдарга, үй бүлөбүзгө, кошунабызга, жакын туугандарыбызга ошонун пайдасы тийген семинар болсун. Анткени булар баланы уктатып коюп дагы эмне кыла калсам деген изденим үстүндө да. Кандай Баткенде да ушинтип турушат экен, чайдын үстүндө. Касым Тыныстановдун үй музейине барып көрүлгөн. Жусуп Абдрахманов жана Атабек, Чыңгыз Айтматовдун милисти тааныйт. Ошол мекенибиздин коопсуздугун таанытабыз. Анан ар бирине тапшырма коюлган башында эле. Сиздер ушундай жерлерге баргандан кийин окуучуларга тааныткыла, үй бүлөңөр менен музейлерге баргыла. Тарыхты билбеген ал адам анда кандай болот? Биздин максатыбыз ишке ашып атат. Максатыбызга жетип атабыз. Аны колдоп аткан сиздерге рахмат. Өнөмөсөм деген сиздерге ыраазычылык, дайыма бир бололу, мындан да көбөйөлү.